Assalamu алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Биз сиздерге Бишкек шаарынын батыш тарабы селекционный конушунан сатыла турган жаңы салынган үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Мен турган көчө бул Муромский көчөсү. Бишкек шаарынан 4-чү шаардык ооруканадан бери жүрсөңүздөр, Акунбаев көчөсүнөн өтөсүздөр, андан бери Валдайский көчөсүнөн өтөсүздөр. Тетиги хобо чыккан жерде мечит бар. Ошо мечиттен өтсөңүздөр, сол тарапта 6 кабаттуу клубный дом, Эмакомстрой, Кутстрой, Кут курулуш компаниясы. Мына ушунун жанындагы аптеканын жанынан Мурас көчөсүнө кирсеңиздер, дээрлик бир 70-80 эле метр жүрсөңүздөр, жолдун оң жак бетинде сатыла турган үй. Сиздерге дарегини үстүнөн да бир сыйра көрсөтөбүз. Мындан ары өтсөңүздөр, бул тарабы барсаңыздар бир 150-200 метрден кийин сол жакта жаңы мектеп келет. Андан ары өтө берсеңиздер, барып Магистрал көчөсүнүн бүтөрү жаңы айлампа менен кесилишет. Эгерде бул тараптан Алыкулов көчөсү Магистрал тараптан бери келсеңиздер Муромскийге, анда мына ушул повороттон кийин эле мектептен өткөндөн кийин дал мына ушул Фарм сервис аптеканын жанынан оң тарапка Мурас көчөсү менен кирип барасыздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз сатыла турган үйгө да жетип келдик. Бул үй ар бир үй салам же болсо үй алат элем дегендердин кыялындагы үй болсо керек. Мындай үйлөрдү биз Тез кабар YouTube каналына чыгары менен дароо сатылып кетет. Андыктан проектисине, жасалгасына, дизайнине көңүл буруңуздар. Мен эми сиздерге үй боюнча маалыматты кененирээк берип, андан ары толугу менен көрсөтүп, ээсин айткан сөздөрүн баарын сиздерге жеткиргенге аракет кыламын. Бул болсо 4 сотукта жайгашкан, 14-11 салынган үй экен. Үстү болсо конверт, асты тарабы, көчө тарабы 2 эркер формада чыгарылган. Бүт үстүн көрүп турасыздар, мягкий кровля менен салынган. Туугандар, көчөсүнөн болсо канализация өткөн, газды быйылкы жылкыга планга кириптир, ушул жака тартылышына. Ал эми суу светтери бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жай турмуш бүт могул жашоочулар, кошуналар баары жашап аткан учуру. Бул үй деле жаңы эле бүтүптүр. Ошол сатууга дап даяр экен азырынча. Эч ким жашай элек. Мен сиздерге эми бир сыйра көрсөтүп чыгайын. Жүрүңүздөр. Эшигине көңүл бурасыздар. Бул жакта болсо мындай автоматикалык эшик 3 пульту менен, жанында болсо калиткасы. Бул машина токтото турган навеси туурасы 6 метр болсо, узуну 10 метр салынган. Бул жагында навеси да байкап калдыңыздар окшойт. Бул болсо 3,5 га 3,5 очок кананын навеси. Көчө тарабын көрүп турасыздар, травертин менен шыбалган. Асты болсо керамогранит, жанакындай натуралдык 0,9 мм керамогранит. Бул жагында болсо мынакей дуал ушул жерден бүтөт экен. Тиги тарабы тиги пескоблокко чейин барып бүтөт. Участок 4 сотук. Үй болсо батыш түндүк тарабына салынган. Ал эми бул жагында жарымысында өзүңүздөр үстүнөн да көрүп атсаңыздар керек. Жарымысында навес, жарымысында болсо жашыл зона. Огород деп коесуздарбы? Кандай дейсиздер? Мен сиздерге эми кирип көрсөтө берейин. Көчө тарабына мынакей буршаткалар чыгып, бул жерде арыктарды дагы жасап койгон. Эми бул жерде кичинекей жашыл зоналарды жасап койсо да болот, же болбосо келип 2-3 машинаны токтотконго дагы болот. Бисмилла дейли анда. Мен сиздерге кирип көрсөтөйүн. Ойбой! Туугандар, муну караңыздар. Үйдү салсаң, муну ушинтип жаркырата сал деген ушул экен да. Муну навестин астын көрүп турасыздар. Бул жерде болсо автоматикалык дарбазанын датчиктери турат. Өзү алысырактан келатканда ачылат экен. Азыр тилекке каршы ээси пультту унутуп койгондук байланыштуу биз ачып көрсөтө албайбыз. Бирок муну азыр бүт иштейт. Үстүнү көрүп турасыздар, USB менен жана ысык өтпөсүн деп бүт мягкий кровля менен үстүнү жаап бүт даптайыр кылып коюптур. Бул жерде эми сиздер 2 машина, 3 машинага чейин батырсаңыздар болот. Астында болсо мындай таш өңдүү брусчаткаларды дагы сонун кылып коюп коюптур. Бул жакта болсо мен сиздерге эми жашыл зонадан эмнелер отургузулган, ошолорго да көңүл бурдуруп кетмекчимин. Экранга жакыныраак болуп көңүл буруп туруңуздар. Бул жерде болсо мына четтеги арчалардан баштайлычы. Дуалдын түбүндөгү арчалар булар туя колоновидный польский деп коет экен. Жанакындай өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Кээ бир парктарда, кээ бир эмелерде узун тоголок болуп өскөн арчалар. Мына ушул польский арчалар экен. Атайын алынып эгилген. Бул жакта болсо гортензия деп коет экен. Мына бул өсүмдүктү. Бул дагы аябай сонун көрүп бере турган жашылчалардан. Бул жерде болсо барбарис, жана биз билген барбарис эмес, ошо барбарис өңдүү жакшынакай ушундай дарактар эгилген. Ортосунда болсо бүт
газон. Ал эми мынау майдалар болсо, булар жанакы самшит деген билесиздер, кичинекей болуп тоголок болуп, кышын жазын жапжашыл болуп көрүп берип турган мына ушундай өсүмдүк. Ортосунда пол автомат, өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, жана суу чача турган автополив, пол автомат. Бир жерден эле суу ачсаңыздар, бардык жерде суугара берет. Буршаткаларды дагы көрүп турасыздар. Үйдүн айланасында 1 метрден орундуктар калган. Ал эми үй болсо мына ушундай стилде курулган. Үйдүн сырткы дизайнын сиздерге түшүндүрүп кетейин. Сырты болсо, мынау 6 слой травертин менен жакыныраак барып карасаңыздар, чыныгы сары таш менен жасалгандай. Мен сиздерге жакыныраак алып барып көрсөтөйүн. 1 сантиметрге жакын чыккан сыртына көрүп турасыздарбы? Бул травертинди ушундай өзгөчө жасатыптыр. Сыртында болсо мындай терезелердин жанында мындай обналичник, мына ушундай коронкаларды дагы кийгизип коюптур. Бурчунда дагы колонкалары, асты бүт үйдүн айланасын көрүп турасыздар, керамогранит менен жасалыптыр. Ал эми үй тарапка өтө турган болсок, бул жерде үй эркер формада, эки эркер болсо, ортосунан үйгө киресиздер. Бул жер болсо мындай жашыл зона, бул жерде эле ошондой эле бүт эле ушундай туя колоновидный польский, бул жерде гортензия, самшит, мындай кечкисин жанып тура турган чырактарга чейин коюлуптур. Эми жүрө бериңиздер. Үйгө кире бериште мен сиздерди дагы көңүлүңүздөрдү буруп кете турган нерсе, мынау болсо чыныгы гранит, жанакындай таш көрүп турасыздар, 20 мм болгон мына ушундай граниттерди коюптур. Эми бул көпкө да кызмат кылат, анан көркү дагы жакшы. Кире бергенде перилалар дагы жакшынакай көңүл бурулуп жасалыптыр. Мындан ары өтсөңүздөр, сиздер мындай витражный эшиктерден үйдүн ичине кирип бара бересиздер. Үйдүн ичи жалпы 6 бөлмө. Кире бериштен сиздерге тааныштырып берип кете берейин. Бул жерде теплый пол коюлган. Ичинде дагы бир бурон эшик. Мынакей бул жактан теплый пол, светтер жанат. Бул жерде жанакындай гардероб, кире бериштеги кийим илме шкафтары коюлат. Бул жакта болсо паровой отопление. Мен бутты чечип бисмилла деп кире берейин. Кимге насип кылса дагы куттуктайбыз. Аябай сонун экен. Потолоктору 3-10 калтырылган. Байкап турасыздар, аябай бийик. Бул болсо коридор. Муну көпчүлүгүңүздөр эмне деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок бул жакыныраактан карасаңыздар, бул обой туугандар. Итальянский жакшы обойлорду коюптур. Классикалык түрдө жасалган. Мынакей сол тарапта 1 эшик, 2, 3, 4, 5, 6 бөлмө экен. Маңдайдагы санузел. Эшигинен да байкадыңыздар окшойт. Мен эми сиздерге бир четтен коноктордун бөлмөсүнөн жол болсом, кыргыз үй деп коебуз. Азыр көбүнчө баягы мода болуп калган кыргыз үйдөн сиздерге баштап берейин. Бул жер болсо 4кө 5 чыга турган бөлмө. Үстүндө көрүп турасыздар, мындай тоголок сыртка чыккан наружный софиттерди коюлуптур. Бул жагы мрамор сыяктуу атайын ушундай жасалга болуптур. Плюнтустары дагы 10 см бийик. Терезелердин бүт сырты жанакындай ультрафиолетовый айнектер коюлган. Бул жакта бир терезе ачылат экен, бул жагында да бир терезе ачылат. Эркерден эртең менен күн чыкканда күн аябай жакшы тиет. Негизи үйдө аябай сонун салыптыр туугандар. Бул жакта телевизор сайганга антеннаныкы, точканыкы, бул жака розеткалар чыгарылган. Обойлор негизи мындай однотонный көгүш түстө жасалып, сону бүтүптүр. Полу боло турган болсо, бүт бирдей эме жаткырылган. Мындай паркеттер жаткырылган. Бул жагында паровой отоплениянын эмеси, радиатору. Анан көңүлдү бурдуруп кете турган нерсе, бул жака занавесканын ичинен дагы мындай подсветка коюлган. Бул эми софиттер менен чогуу жанат экен. Кааласаңыздар, мына ушуну өзүн жандырып, калтырып, люстраны эле өчүрүп койсо болот экен. Аябай жакшы көрүнөт экен. Эми азыр караңгы эмес болгонуна байланыштуу сиздерге жакшы көрүнбөй атса керек. Бунун маңдайындагы эшик. Бул жак болсо кухня. Кожойкелердин эң негизги баягы бөлмөсү. Бул жакта кухонный гарнитур. Мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр 60-60 мына ушундай чоң гранит менен, керамогранит менен жасалыптыр. Үстүндө атайын студияга түшүргөндөй чырактарды түшүрүп, кухнянын астыны жарык кылып коюптур. Бүт суулары, бул жакта эмелери, сливтердин эмелери кирген. Точкаларды көрүп турасыздар, 6 дана точка. Негизи үй кирпичтен салынган, сырты 1,5 кирпич. Мынакей. Бул болсо 380ге 5 бөлмө, 380ге узуну 5 метр. Бул жагда эркер, кухня болсо, бул жагда эми олтуруп ичкенге стулдары, семья менен күнүмдүк чай ичкенге мына ушундай бөлмө экен. Потолоктору прямой, мынакей түз потолоктор болуптур. Ортодо эми каалаган люстраны өзүңүздөр илип алат экенсиздер. Бул жакта да мынтип подсветкалар койгон. Сонун, бул эми кухня болду. Кухнядан кайра чыгабыз. Чыгып, коридорго чыккандан кийин сол тарапка бурулуп эле, дароо эле да 2 эшик келди.
оң тараптагысынан кирип бара беребиз. Бул болсо кыздар үчүн бөлмө. Мынакей бул жагына болсо баягы дивандарды койгонго атайын ушундай рамканы жасап коюптур. Оң тарабы однотонный эле мындай ач боз түстөгү обой. Мына үстүн көрүп турасыздарбы? Булар дагы ушундай баягы занавескадан кийин подсветка жанып тура турган эмелерди койгон. Кара шоколадный цветтеги подоконниктери, терезелерин дагы эме темный серый цветте десек туура болот экен. Темный серый цветте. Мына эмелер дагы бүт ушуга окшошот. Паровой отопленияларындагы өзүңүздөр байкап турасыздар, коюлган теплый пол жок. Бирок астына мен силерге түшүндүрүп берип кетейин. Эң астынан эме коюлган, пенопласт, анын бетинен наливной стяжка болгон экен. Анын бетинен кайра жанакындай өзүнүн подстилкасы баягы паркеттин астынан кое турган. Анын үстүнөн анан паркет коюлган. Жакшы мындай российский сонун паркеттер коюлуптур. Бул жакта дагы телевизордун эмелери, точкалары, светтери дагы өзүңүздөр байкагандай мынакей эки түрдүү жанат. Көрдүңүздөрбү? Эми люстраны койсоңуздар, эки түрдүү подсветка болуп калат. Так, мунун маңдайында дагы бир эшик, мынакей. Бул жак болсо эме жаш балдардын, эркек балдардын бөлмөсү экен. Мына сүрөтүнөн, цветинен байкасаңыздар болот. Бул дагы ошого окшош эле бөлмө. Дээрлик бир 380ге, бул жагы бир 320 чыга турган бөлмө. Терезелери дагы чоң-чоң. Дээрлик полдорунун баары окшош. Цветтери мындай серый коюлган, кир көтөрүмдүү. Потолоктору прямой потолок болуптур. Анан эгиздиктери аябай дубалдары эгиз. Жүрө бериңиздер. Кийинки бөлмөлөргө өтөрөйлү. Жаңы бүткөн үй. Эми каалаган бөлмөңүздөрдү каалагандай иштетсеңиздер болот. Бул болсо негизги ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул болсо 380ге бир 4төн ашыгыраак чыгат узуну. Бул тарабы 4 метр чыкса, бул тарабы 380. Жанакындай эки адамдык кровать коюлса бул жакка. Бул жагында чоң терезе. Бул түштүк жагы күн тие турган тарабы. Көрдүңүздөрбү? Үстүнө дагы софиттерди коюптур. Бул жакта дагы мындай подсветкалар коюлган. Өтө сонун. Негизи үйдүн ремонтторунда байкасаңыздар аябай жакшы. Урматтуу эжекелер, байкелер, өзүңүздөр да баамдап көрүңүздөр. Аябай жакшы. Анан ата-энелердин уктоочу бөлмөсүндө отдельный санузел, отдельный душевой дагы калтырыптыр. Бул да аябай мусулманчылыкка негизи эле мындай жакшы жөрөлгө десек болот. Бул жагында болсо душевой кабинка, бул жагында туалет, суулары бүт, эмелер уланган. Эми өзүңүздөр калган смесительдерди каалаган жакка коюп алсаңыздар болот. Үстү натяжной потолок болгон окшойт, же гипсокартон болуптур. Бул жакта крышага чыгып кетатан люк. Бул болсо сушканын радиатору мынакей. Бүт эмелери, канализациялары центральный канализацияга уланган. Мынакей. Бул жактан жаап коесуздар. Бунун цветтери эле ушундай. Бул жагынан өчүп жанат окшойт. Софиттер отдельный, мынакей. Люстранка отдельный жанат. Кийинки бөлмөгө чыга беребиз. Так, бул болсо санузел. Санузелге бираз токтолуп кетели. Бул общий санузел туугандар. Общий санузел. Бул жагында сушка, бул жагында стиральный машинаныкы, же болбосо раковинаныкы. Бул жакка стиральный коюла турган болсо, Аристондуку точкасы, бул жакта ванна, сливтери, бүт дап-даяр. Эмелердин дагы кафелдерине байкап турасыздар, мрамор өңдүү, аябай жакшы кафелдер калтырып коюптур. Вытяжка иштеп турат. Чырактар эми өтө деле баякындай эмес, минимализмдер эмес, аябай жакшы. Баякындай материал боюнча эсинин айтып койгон сөзү, материал боюнча өтө баягындай эконом, арзан вариант иштеткен жокпуз деп түшүндүрдү. Бул жакта эми чоң коноктордун бөлмөсү 6га 4 чыга турган бөлмө, мынакей. Бул болсо эми эң чоң коноктордун бөлмөсү, стол коесуздарбы же диван коесуздарбы, негизи конокторду сыйлай турган бөлмө. Мынакей. Жайгаштырган планировкасы жактыбы сиздерге? Мага мисалы аябай жакты. Себеби дегенде үй 4 сотикке салынган, бирок планировкасында бөлмөлөр аябай берекелүү экен. Көп бөлмөлөрү. Мындай планда деле мисалы чийиш, ар кимдин мисалы оюна келип кала бербейт. Мынакей. Жакшы чийилиптир, үстүндө софиттери, бул жакта подсветкалары, күн батыш тарабында 3 чоң терезеси экен. Бул жакта баякындай пластиковый мындай поликарбонат шифер менен жабылыптыр. Астына свет өтөт, нуру өтөт, жарыктык. Бул жакта радиаторлор дагы чоң-чоң коюлуптур. Себеби бөлмөнү ысытканга жарай турган. Телевизорго точкалары, антенна эмелери бүт точкаларга чейин бүт жерде чыгарып коюптур. Бул жерде эле бүт бөлөк-бөлөк өчүп жанат экен. Жакшы, сонун. Негизи бөлмөнү түшүндүңүздөр. Анан эми сиздерге айтып кете турган нерсе, потолоктун үстүндө болсо ылай жаткырылган, астынан болсо базалит менен утепление болуптур. Мындайча айтканда потолок дагы аябай жакшы утепление болгон, асты дагы сонун
жасалып бүтүптүр. Анан артында 4-4 бөлмөдө подвал дагы бар экен. Аныдан сиздерге эми чыгып бир сыйра көрсөтөбүз. Мынакей бүт мындай зеркальный отражение боло турган жакшынакай терезелерди коюптур. Эми сыртка чыксаңыздар, бул жерде очок гана мынакей. Бул жакта ошол польский мындай плиткалар коюлуптур. Ортосунда барбекю, мына барбекю пышыра турган кичинекей казан, бул жана чоң казан, эт турай турган. Мыналар дагы бүт граниттер. Очокторда бүт жаңы, сонун. Бул жакта отун же болбосо ушундай нерселерди койгонго болот. Бул жерде болсо раковина, үстүндө бүт мындай подсветкалар менен, чырактар менен очок канандагын сонун жерге жайгаштырган. Жактыбы сиздерге? Өтө сонун. Менимче дизайндагын, анан местаны да урдатпай, аябай сонун болуптур. Бул жактан болсо навес жакты байкасаңыздар, навесте бир дагы устум жок, турбалар жок. Себеби коляска менен түшөт, же болбосо машина токтойт. Берки бордюрдун кырына чейин келип токтотконго дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Ошон үчүн койбой мына ушинтип жакшы бир ойлонуштурулуп жасалган. Бул жагында болсо мынакей 1 метрдей орундук, артка өтүп кете турган, артында туалет, отопление бүт арт жагына жайгашкан. Мен сиздерди ошол жакка барып бир сыйра айлантырып көрсөтөйүн. Кире бериш жактарында бир сыйра көз чаптырып алсаңыздар болот. Ичи да бүт травертин менен 3D формада бүтүптүр. Артына дагы мына бурчаткаларды бүт жаткырып бүткүргөн. Негизинен 100%тик даяр туугандар. Мебелдерин эле алып келип өзүңүздөр жашай берсеңиздер болот. Бул жакта мынакей арткы баягы керектүү дараткана, дагы бир сырттагы дараткана деп коебузбу? Бул жакта да мындай чашагендер менен сонун кылып дараткананы келтирип коюптур. Мынакей. Эми сыртка даратканага барыңыздар келсе, бул жакка барат экенсиздер. Анан сиздерге түшүндүрүп кое турган нерсе, слифти дагы бүт центральный канализация уланган. Бул жерден суунуку, мына ушул слифтердин бүт трубалары өткөн. Ушу менен сыртка чыгып центральный канализацияга уланып кетет. Артына дагы чөйлүп, мынакей подвалдарга чейин бүт керамограниттерди коюп, бул жакта дагы подвалды сону бүтүрүп койгон. 4-4 бөлмө деп айттык элек башында. Бул жакта бүт үйдөн чыккан канализациянын трубалары бүт сыртка чыгып кетет. Бул жерде отопление, бүт прессовкасы бүт бүтүптүр. Иштетип да көрүшүптүр. Аябай жакшы жылыйт дейт. Бул жагы подвал, үстү монолит. Бул жанакы үстүндөгү коноктордун бөлмөсү 6-4 бөлмөнүн 4-4 тарабынын асты мына ушундай подвал кылынган. Отопление, көмүр, майда чүйдөлөрдү ушул жака жайгаштырасыздар. Күздө эме келе турган болсо, газ келе турган болсо, газ менен кенен болуп калат. Бул жака газдын котелун койсоңуздар, мына ушул система менен жылытса болот. Эми мен сиздерге ээсинин дээрлик айтып бүткөн нерселердин баарын айтып бүттүм. Эми баасына келе турган болсок, мен бул жагы менен чыгып кетейин сиздерге көрсөткөнчө. Баасыны $155,000 сурап атыптыр. Кеми бар, алмашуу жолу жок, рассрочка жолу жок. Калганын сиздер экран астындагы номерлер менен чалып байланышсаңыздар болот. Жаккан болсо колдон чыгарбаңыздар. Негизи тез кабардан тез сатылып кетет демекчи. Мындай үйлөр көп турбайт. Ошон үчүн шашылыңыздар. Келиңиздер, жактырган болсоңуздар алыңыздар. Биз сиздерге үстүнөн да видеосун бир сыйра көрсөтөлү. Бул тараптан мектепке жакын, мектепке дээрлик мына үстүнкү жол менен бара турган болсо, бала пешком эле барып келет. Жаңы мектеп түштү. Бул жагында болсо аптекасы, бул жакта кут стройдун салган үйлөрү, ал эми шаарга, Фрунзе магазиндерине дагы бүт жакын. Ал эми мына Муромский көчөсү менен күн батышка карай барсаңыздар, бир аз жүргөндөн кийин эле тетиги жерде магистралдын айлампасы, бул жактан магистрал келет, бул жактан Муромский, Ылдыйга, Алыкулов көчөсү менен дагы түшүп кетсе болот. Андан ары Кызылтуу, Кунту, Өйдөсү, Кашкасуу, Жал, село жалдарга дагы чыгып кетсе болот. Жактыбы туугандар сиздерге? Анда сиздерден бир лайк болсун. Мен сиздерге ушинтип бүт так түшүндүрүп кеткенге аракет кылдым. Эми кээ бир пендечилик кылып унутуп койгон суроолор боло турган болсо, сиздер астында номер турат, ээсинен чалып байланышсаңыздар болот. Мына навес боюнча сиздерге жана кичине түшүнүксүз болуп калды окшойт. Бул жерге киргениңиздерде бир дагы мындай колонна устумдар жок. Бул жагы үйгө кошулган. Мындайча айтканда, адам басканда трубага чалынбайт. 3-4 машина бата турган орундук. 2-3 машина десек болот. Эми 4 машина майдараак машинадан батырса болот. Үйдүн дизайны аябай сонун, күнгөй бет карап салынган. Анан негизи бөлмөлөрүнө бүт күндөр тиет экен. Жактыбы сиздерге? Жаккан болсо, анда тезинен номерге чалыңыздар, байланышыңыздар, колдон чыгарып жибербеңиздер. Мындай үйдү салганга дагы бир топ мээнет, бир топ убакыт кетет. Анан азыркы учурда деле материалдар баасы арзан эмес. Ошону эске алуу менен биргеликте
түшүнүү менен жакшы мамиле кылайлы. Жакшынакай кең пейилдүүлүк менен жакшы комментарияларда калтырыңыздар. Ар бир мына ушул видеону көргөн адамга мына ушундай үй насип кылсын. Ар бириңиздердин бала чакаңыздарга дагы насип кылсын деп жакшы тилек кылып кетейли. Ийгилик, саламатта туруңуздар.